Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme erhamna ve ente bina rahim. Ve la tuazzibna ve ente aleyna qadir. Ve ltuf bina bima jarat bihil maqadir. Ең алға жаратқан Аллаху Субхана ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтүксіз салават саламдары болсын. Аллаху Субхана ва Тааланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетімен жашаған сіздерге дағдайма Алла Тааланың үзгілтүксіз рахматы мерими, хидаяты нуру, адал ырысқы берекесі бола берсін. Бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Аллах Субхана ва Таала бүгінгі әрбір қойған жұмаға келе жатқан қадамдарыңыздарменен Аллахым қататшылықтарды кешіріп, екінші қойған қадамдарыңыздармен Аллахым даражаңыздарды биік қылсын. Урматтуу мұсылман бір туған, сіздерменен бүгін Құдай бұйырса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзінде мындай деп айтады: "Ад-дуау силахул муъмин". Дуа қылу, тілек қылу, бата қылу, Алладан сұраштық, екі қолды көтеріп. Бұл момын мұсылмандың құралы дейді. Ва имаду дин, диндин түркігі, ва нуру самавати вал ард, жана асман менен жердің нұру дейді. Ошонтан башқа бір хадисте пайғамбарымыз айтады: "Ад-дуау мухул ибада" дейді. Бата қылу, дуа қылу ибадаттың ең негізгі маңызы чучугу дейді. Башқа бір хадисте пайғамбарымыз айтады: "Ад-дуау хуа ли-ибада" дейді. Дуа қылу ол өзі Аллаға сыйыну дейді. Ал өзі ибадат дейді. Мына ошондуктан ошол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдын ошол сөзүнүн айланасында биз аз-маз жума баян кылсак. Демек, дуа кылуу пайғамбарымыз айткандай эң бир момун мусулмандын куралы болгондон кийин, асман менен жердин нуру болгондон кийин, биз бардык сурай турган нерсени бир гана Алладан сураганыбыздан кийин, эң бир адамга бир боло турган балени, жамандыкты кетирүү дагы бул дуа менен болот. Кайсы бир жакшылыкты тилеп, ошонун болуусу дагы бул дуа менен болот экен. Муавиядан ушундай бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде мындай деп айтат: "Жаа арабиюн иля расулилlah". Бир киши келди дагы. Бұл жерде араби дейт, чөлдө жашаган киши дейт. Арабтардын бардык жери эле чөл. Анан ошол чөлдө жашаган киши келди дагы, пайгамбардан сурады дейт: "Я Расулаллах, эй Алланын элчиси, акарибун раббуна фанунаджи". Алла Таала бизге жакынбы? Ошол канчалык жакын болсо, ошончолук акырын сүйлөшүп сурайлыбы? Ам баидун фанунади, же бизден алыспы, деп мындай бирөөдү чакыргандай ошондой үн менен Алладан сурайлыбы дейт. Ошентип пайгамбардан сураганда Алла Тааланын мана ошол аяты түшкөн экен. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъватад да'i иза да'ан фалястажибу ли ва лию'мину би ла'аллахум яршудун. Бул аяттын мааниси, Алла Таала айтат экен: "Ва иза саалака ибади анни". Пайгамбарга айтып атат: "Эгер менин кулдарым, пенделерим мен жөнүндө сураса, айткын" дейт. "Фа инни қариб", мен аларга аябай жакынмын дейт. "Уджибу да'ватад да'i", ким колун көтөрүп бата кылып тилек кылса, ошонун тилегин Алла Таала берем дейт. "Фалястажибу ли", ошондуктан бардык менин буйруктарыма кулдарым, пенделерим баш ийсин, "Ва лию'мину би", мага ыйман келтирсин, "Ла'аллахум яршудун", ошондо булар туура жолдо жүргөндөр болот дейт. Башка бир аятта Аллах Субхана ва Таала айтат: "Ва ла тайасу мин раухилла". Алла силер эч качан үмүтсүз болбогула. "Иннаху ла яйасу мин раухилла". Мындайча айтканда, Алла Тааланын рахматынан, мээриминен үмүтүңөрдү эч качан үзбөгүлө. Капырлар гана Алланын рахматынан, мээриминен үмүттөрүн үзөт деген аят экен. Ошондон баягы дуа кылсамбы, кылбасамбы, же кылсам болобу, болбойбу деген жүрөктө эч кандай бир шек болбош керек. Ошондон дагы алымдарыбыз айтат: дуаны кылгандан кийин дагы жөн эле жата бербей, ошол дуа дагы ишке ашыш үчүн анын себебин дагы биз аткарышыбыз керек.
Алла Таала Куранда айтат: "Уд'у раббакум тадарруан ва хуфьятан, иннаху ла юхиббул му'тадин." Силер Аллаху субхану ва таалага дуа кылгыла, бата кылгыла, багы коркуу сезим менен, өзүңдү төмөн алуу сезим менен, жана үнүңдү катуу эмес, акырын чыгаруу менен дейт. Жашыруун, купуя сура дейт Алладан. Анткени Алла Таала чектен чыккандарды жакшы көрбөйт дейт. Ушул аяттагы чектен чыккан деген бул дуа кылып атканда обу жок эле кыйкырып же башкалай чектен чыгуу менен дуа кылгандарды Алла Таала жакшы көрбөйт дейт. Дагы бир башка аятта бул ошол Гофир сүрөсүндө келет. Алла Таала айтат: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум." Алла Таала айтты: "Силер дуа кылгыла, бата кылгыла, астажиб лакун, мен ошол дуаңарды кабыл кылам" дейт. Тилегениңерди берем дейт. Ошол жерде алымдарыбыз айтат: Алла Таала өзү буйруп атат дейт бизге. Дуа кылууну, бата кылууну өзү убада берип атат, ага мен жооп берем деп. Аны кабыл кылам деп. Ошондуктан дайыма дуа кылып жүрөлү. Дайыма бата кылып жүрөлү. Эч бир бизден көп убакытты деле талап кылбайт. Шашып кеткенде эле бир нерсени жыргатып ийбейбиз да. Ошондуктан багы көбүнчө ушул намаздан кийинки дуалар кабыл болот дейт. Ошондо дагы эч бир шашылыш жумуш болбосо, отуруп бир жакшы дуаларды кылып турган жакшы болот. Хадисил Кудусиде мындай деп келет. Алла Таала айтат экен: "Я ибади, куллукум даллун илля ман хадайтуху, фастахдуни ахдикум" дейт. Эй менин кулдарым, пенделерим, силерим баарыңар адашуучусуңар, мен хидаят бербесем дейт. Менден хидаятты сурагыла, мен силерге хидаятты берейин, туура жолду көрсөтөйүн дейт. Демек Аллах субхану ва таала адамга хидаятты бербейинче аны эч ким туура жолго баштай албайт. Эч ким баштай албайт. Ошондон Куранда да келет пайгамбарыбызга: "Иннака лан тахди ман ахбабт, валакинналлаху яхди ман яша." Пайгамбарыбыз дават кылып, аябай кыйналып, ушулар эмнеге иман келтирбейт экен, эмнеге түшүнбейт экен деп кыйналганда Алла Таала айтып атат: "Сен жеткирип эле кой. Хидаят менден" деп атат. "Сен жакшы көргөн адамыңа хидаятты бере албайсың, мен хидаятты бермейинче" деп Алла Таала айтат. Ошондон биз жеткирип коелу, айтып коелу, натыйжасын Аллага таштайлы. Я ибади дейт. Эй менин кулдарым, пенделерим, иннакум тухтиуна биллейли ван нахар, ва ана агфиру зунуба жамиан, фастагфируни агфир лакум. Эй менин кулдарым дейт. Эй менин пенделерим, силер күнү түнү ката иш кыласыңар дейт. Бер бир адам ката иш кылат. Ва ана агфиру зунуба жамиан, мен бардык күнөөлөрдү кечирүүчүмүн дейт Алла Таала. Фастагфируни, менден кечирим сурагыла. Агфир лакум зунубакум, мен силердин күнөөңөрдү кечирейин дейт. Ошондо баягы истигфар, астагфирулло деген сөздү бекерден айтпайт экенбиз. Эй Аллахым, биздин күнөөбүздү кечир деп Алладан бул сурануу болот. Ата энемдин күнөөсүн кечир, чоң атамдын, чоң энемдин, досумдун, кошунамдын, бир тууганымдын. Көбүрөөк дуа кыла берели ушуларды кошуп. Я ибади, инна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ey менин кулдарым, пенделерим, эң биринчи адам ата жаралгандан баштап, эң акыркы бу дүйнөдөгү адамга чейин жана жиндердин бардыгы бир жерде туруп алып, баары менден сураса, ар биринин сураганын берем дептир. Канча адам болуп кетпейт. Адам атадан баштап кыяматка чейин. Адамдар болсун, жиндер болсун. Эгер бир жерде туруп сурашканда, ар биринин сураганын бермекмин деп атат. Ар биринин сураганын бергенден кийин менин казынамдан эч нерсе кемибейт дейт. А бул жерде айтып атат, бир ийнени океанга бир мындай малып алсаңыз, океандан канча кемийт? Ийне. Эч бир нерсе кемейт. Ошончолук эле кемейт дейт. Бирок бул жердеги мааниси менин казынамдан эч бир нерсе кемейт деген мааниде келет экен. Бул араб тилинин дагы өзүнүн багы бир жечкиликтүү, четчендик, риторикалык мааниси менен айтылган сөз. Я ибади, иннама хия амалукум ухсиха лакум. Эй менин кулдарым, пенделерим, балки бул силердин кылган амалдарыңар.
аларды мен есеп кисеп кыламын. Сумма вафикум ияха, есеп китеп кылгандан кийин аларды силерге толук беремин. Фаман важада хойрон, ким өзүнүн китебин, жакшылык китебин жакшы деп тапкан болсо, сооптуу иштер тапкан болсо, оң таразалары оор болсо, фал яхмадилла, баанда Аллага шүгүр айтсын дейт. Алхамдулилла десин дейт. Ваман важада гойру залик, ким андай таппай калса, оң китеби оң колунан берилбей калса, фала ялуманна илля нафса, демек ал адам өзүн гана жемелесин дейт да. Өзүн гана жемелесин. Демек ал өзү аракет кылган эмес. Канчалык мүмкүнчүлүк берилди бул дүйнөдө. Балки 60 жыл жашадыбы, 90 жыл, 100 жыл жашадыбы, ошончо мүмкүнчүлүк бул адамга берилди. Берилип атат. Бирок ошону дагы колдонбой калып атат. А бирок колдонгондор, Кудайга шүгүр, жакшы колдонуп атат. Демек бул хадисил кудусиден дагы ала турган эң бир жакшы сабак, биз колдон келишинче дуа кылып, дуа дагы өзүнчө бир ибадат экен деп Алладан көп сурай берели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Ман лам ясалиллаха ягдаб алейхи" дейт. Ким Алла Тааладан сурабаса, Алла Таала ошол адамга ачууланат дейт. Ошондон дайыма Алла Тааладан биз сурап турушубуз керек экен. Мына ошол жакта бир аят бар экен, Алла Таала айтат: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати фасаядхулуна жаханнама дахирин" дейт. Кимдер текеберлик кылган болсо мага ибадат кылуудан дейт. Бирок бул аяттын маанисини текеберлик кылуу дегенди алымдарыбыз айтат, ким бата кылбай койсо, ким дуа кылбай койсо деген маани. Саядхулуна жаханнама дахирин, алар тозокко кирип калат дейт. Мындайча айтканда бул жердеги маани бир Алладан да сурабайт, намазды да окубайт, намазды да билбейт. Мусулман болгону менен бардык парыздардан кур калган, Алладан да сураганды билбеген адам жөнүндө айтылып атат. А бирок Кудай деп намаз окуган адам, ал Кудайдан, Алладан сураганды, дуа кылганды билет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла та'жизу фи дуа, фа иннаху лан яхлика ма'a дуаи ахадун." Силер Аллага дуа кылып, бата кылып атканда алсыз болбогула дейт. Анткени эч ким бата кылуу менен өлгөн эмес дейт. Жок болгон эмес дейт. Кыйроого учураган эмес дейт. Бата кылуу менен дейт. Ошондон бата кылганда шашпагыла. Алсыз болбогула. Тескерисинче колду көтөрүп алып, Алла деп жүрөктөн болгон дуалардын баардыгын айтуу керек. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха хаййюн карим, ястахи мин ибадаху мин ибадихи иза рафау айдияхум илейхи ай яруддахума сифран" дейт. Алла Таала улуу, берешен, уялчак зат дейт. Алла Таала уялат дейт. Эгер анын кулдары Алла деп колун көтөргөндө, ушул колду кур кайтаруудан уялат дейт. Алла Таала эч качан кур кайтарбайт экен. Бул жерде Карим деп келет, Алланы Карим деп сыпаттап атат. Биз эми берешен, жомарт деп которо беребиз, бирок Карим, Сахи, Ал-Жуд деп жомарттыктын дагы даражалары бар экен да. Ар бир ошо жомарттыктын, берешендиктин даражасына ар бир сөз колдонулат. А бул жерде Карим деген сөз колдонгондуктан Имам Ахмад айткан экен, Карим деген жомарт, берешен деп сыпатталган улуу зат сурабаса дагы бере берет дейт. Биз сурабасак деле Алла Таала бере берет экен да. Эми сурасаңыз кандай болот дейт да. Андан да көптү берет дейт. Ошондуктан Алла Таала эч качан колубузду кур кайтарбайт экен. Ушундай бир колду көтөрүп Алладан сураганда эң бир алсыз, эң бир күчсүз, бардык күч, кубат улуу Алланын кубаты, күчү. Бардык нерсе Алладан болот. Мен колумдан эч нерсе келбейт. Аллахым, сен өзүң бергин деп Алладан сурануу дейт. Мындайча айтканда тилениш керек Алладан. Кээ-бир убакыттар бар, мына ошол убакыттарда дуалар кабыл болот дейт. Биздин алымдарыбыз айтат. Мына ошолордун кээ-бирлерин айтып кетели. Биринчиси жума күнү дейт. Мына ошол биз өтө бир күндөрдүн мырзасы болгон жума күндө турабыз. Пайгамбар айтат: "Инна фи яумил жумати саатун." Жума күнү бир саат бар дейт. Ошол саатта момун мусулман бата кылып калган болсо, эмнени сураса Алла Таала ошол сураган нерсесин берет дейт. Эми алымдар жума бул узун да турабы, эртең фажыр менен кечке чейин башталат.
Кайсы убакыт дегенде, кээ бирлери жума убакыты дейт экен, кээ бирлери жуманын эң акыркы убакыты дейт экен, кээ бирлери асырдан кийин дейт экен, кээ бирлери шамга чейин дейт экен. Кыскасы ушундай алымдардын ортосунда ихтилафтар бар экен. Бирок кандай болгон учурда дагы биз колдон келишинче ушул күнү көп дуа менен өткөрсөк, ошол убакытка дал келип калса, Алла Таала бардык сураганыбызды берет экен. Экинчиси байнал азани вал иқама. Азан менен такбирдин ортосундагы дуаны Алла Таала кабыл кылат дейт. Имам Мужахид айткан экен: "Инна салата жу'лат фи хайри саат." Мана Алла Таала бизге берген намаздар дейт, эң жакшы убакыттарга коюлган дейт. Ошондуктан ушул намаздардан кийин дуа кылгыла, бата кылгыла дейт. Анткени пайгамбарыбыз айтат: "Ад-дуау байнал азани вал иқамати ла турад." Азан менен такбирдин ортосундагы дуа эч качан кайтарылбайт дейт. Эч качан кайтарылбайт. Ошондуктан мешитке намазга келип калганда, азан айткандан кийин, ошо комат айтылганга чейин бата кылса, бул эч качан кайтарылбайт дейт. Bir Muhammad Mutawalli Шарави деген бул 1998 жылы аламдан өттү. Алым, Египеттен чыккан алым киши. Ушул киши айтат: "Күндөрдүн бир күнүндө дейт, бир жаш кыз келип калды дейт. Эми бир 18-20ларга чыккан дейт. Шейх, аларда шейх дейт, молдаке деп келди дейт. Келип бир канча нерселерди эми сурап баштап, мен ушундай болду. Мана бүгүндөн баштап жолук салынып, тооба кылып, Кудайга кайттым дептир да. Ошо кичине мага насаат берип коюңуз. Ушунча бир убакыттарды өткөрүп жүрүптүрмүн." Дегенде шейх айтыптыр: "Кел анда мага бир бата берип кой, анан баштайлы сөзүбүздү" дейт. Тиги кызым таң калды дейт. "Мен сизден сурап келсем, өзүм күнөөкөр болсом, мени бата кыл дейсиз" десе, адамдын тооба кылган учурундагы дуасы дагы кабыл болот дептир да. Адам аябай өкүнүп, тооба кылып, жүрөктөрү жибип, Кудайдан коркуп, денеси титиреп, көзүнөн жаш агып турган учурдагы бата бул кабыл боло турган бата дейт. Кабыл боло турган бата. Ошондон тооба дагы туура болсо, тообатын насох дейт, чын болсо, ошол убактагы дуа дагы кабыл болот дейт. Сүлүсүл ахир минал лайл. Түндүн эң акыркы бөлүгү. Балки бамдат намазына 1 саат калган учурлар, 1-2 саат калган учурлар. Мына ушул учурларда дагы дуа кылса, Алла Таала айтат экен: "Мен яд'уни фа астажибу лах" дейт. Ким бата кылат, ким дуа кылат, мен ошого жообун берейин дейт экен. Ошол убакытта. "Мен ясалуну фа утиях", ким менден сурайт, берейин. "Мен ястагфируни фа агфиру лах", ким ушул учурда истигфар кылат, күнөөсүн кечирейин дейт экен. Бул түнкү эң акыркы бөлүгү. Ошол убакытта тахажжудка турабыз, ошол убакытта кыямул лайл кылабыз, намаз окуйбуз. Ошон үчүн башка бир хадисте бирөө пайгамбардан осуят сураганда, ошол хадистин эң акырында айтып атат: "Соллу бил-лайли ван-насу нiyam фадхулу жанната бисалам" дейт. Адамдар түндө уктап атканда туруп намаз окугун, бейишке тынчылык, аманчылык менен кире бергин дейт. Бул дагы адамды бейишке алып бара турган амалдардан. Андан кийин шурут ижабату дуа. Мындан дагы башка убакыттар көп, мен башка маселеге өтө берейин. Ошол дуанын кабыл болуусунун шарттарына келелем. Кыскача. Дуа кабыл болуш үчүн эмне болуш керек десе, эң биринчи ал дуа ихлас менен болуш керек экен. Якын менен болуш керек экен. Чын жүрөктөн болуш керек экен. Пайгамбар айтат: "Уд'уллаха ва антум муqinuna bil ijabati" дейт. Карагыла, силер Аллага дуа кылгыла, бата кылгыла, силер чын жүрөктөн ошол дуа кабыл болот деген ишенич менен бата кылгыла дейт. Бир дуа кылып кое берейинчи, кабыл болобу экен деген нерсе чыктыбы, шек пайда болду. Шекке ибадат курулбайт. Шекке эч нерсе жок. Эми болбой экен, кылып кое берейинчи деген болбойт экен. Ошон үчүн пайгамбар ачык айтып атат: "Муqinuna bil ijaba", силер чын жүрөктөн ишенип атасыңар дейт. Якын. Ал-хушу вал-худу, бата кылганда текеберленип асманды карап эмес, бир аябай бир муктаж адам катары сураш керек.
Bir hadiste mындай деп келеткен: "И'ламу анналлаха ла яқбалу дуа мин қалбин ғафилин лахин" дейді. Алла Таала қабыл қылбайды дуаны bir жүректен, ал жүрек қапилетте, қайдигерде, жана башка эле bir ойын зоқты ойнаған жүрек болса дейді. Алла деп тұрғанан ойын, ой башка жакта болса, базардабы, башка жактабы, ойындабы, улактабы, же футболдабы, же бизнестеби, эмне деп Алладан сурап атканды өзүң акылың менен сезбей турган болсоң, ал дуаны кабыл кылбайт дейт. Ошондон акыл дагы, жүрөк дагы, ихлас дагы бардыгы бир болуш керек. Ошондон Абдулла ибн Умар ибн Хаттабтын баласы мындай деп айтат: "Ана а'ламу", мен билем дейт, качан менин дуам кабыл болушун мен билем дейт. Ошондо сурашат: "Кантип?" дейт. Бул айтып атат: "Иза дамаатил айн", көздөрдөн жаш акканда дейт. "Ва хашаатил қалб", жүрөктөр абай жумшап жибигенде. "Ва хтазатил жаварих", бул денелердин баары титирегенде. "Ва қауиял иман", иман бекем болгондо. Ошол убакта айтам дейт: "Акул юстажабу лилан", азыр ушул убакта мен дуам кабыл болот деп колдон келишинче ихлас менен, коркуу сезим менен, төмөн алган сезим менен тилемчи катары Кудайдан сурап калам дейт. Ал сураганда да аябай көп сураймын дейт. Ага иштихат кылам дейт. Ошол дуага жихад кылам дейт. Жихад дегени колдон келишинче мүмкүнчүлүгүмдүн барыча Кудайдан сурап калам деген сөз. Андан кийинки шарты адамыл истижал. Шашылбаш керек. Бул жактан бата кылсаң, бул жактан эле кабыл болуп кала турган деген нерсе жок. Балки болуп калат. Алланын казынасы, берем десе берет. Bir нерсеге бол десе болот. Бирок пайгамбарыбыз айтып атат: "Силер ага шашылбагыла" дейт, дуанын качан болушун. Пайгамбарыбыз bir хадисинде айтат: "Юстажабу ли ахадикум ма лам юаджил". Алла Таала силердин батаңарды кабыл кылат дейт. Бирок эгер силер шашылбасаңар дейт. Ал шашылган кандай болот дегенде пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен бата кылдым, эч эле Алла Таала кабыл кылбай жатат" деп айтканы ошол шашылганы дейт. Эгер ошо дуа кыла бергенде айтпай, анын дуасы кабыл болот эле дейт да пайгамбарыбыз. Дуа эле кылып атам, негедир кабыл болбойт? Жакшы сөз эмес экен да. Bir hadiste мындай деп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ма мин муслимин яд'у бидаватин", кайсы бир момун мусулман дуа кылса, ошол дуасында бирөөгө жаман дуа же бир тууганчылыкты үзө турган сөздөр жок болсо дейт. Шарты ушу экөө. Ошол дуасыга Алла Таала 3 нерсени берет дейт. Биринчиси ан юаджила даъватаху, анын дуасын Алла Таала тез кабыл кылат дейт. Экинчиси, ошол дуасын кабыл кылбаса, аны сактап коет дейт. Кыяматка сактап коет. Сооп катары бизге келет, ибадат катары келет, оң таразага коюлат, жакшылык китепке жазылат. Ва имма аякуффа анху су'a мислаху, же дуасы кабыл болбой калса, тезирээк, же ал сакталбай калса, аны менен Алла Таала анын башына түшө турган кыйынчылыкты же бир балейни кайтарат дейт. Ошондуктан дуада эч бир банкроттук жок дейт. Сөзсүз түрдө Алла Таала кабыл кылат дейт. Мына ушул жакта пайгамбарыбыздын дагы бир сонун хадиси бар, ошону айтып өтөйүн. Кыяматта Аллах субханаху ва таала бир момун мусулманды чакырат экен, эсеп китепте. Алланын алдында турганда айтат экен: "Эй менин кулум, эй менин пендем" дейт экен Алла Таала. "Мен сага бата кыл, дуа кыл деп буйрдум эле. Ошол дуаңды кабыл кылам деп мен убада бердим эле. Сен мага дуа кылдыңбы?" дейт. Дегенде тиги киши жооп берет экен, момун адам: "Ооба, Аллахым" дейт экен. "Мен бата кылдым. Өзүң буйрдуң, өзүң убада бердиң, убадаңа ишеним, мен дуа кылдым. Ошондо сен кабыл кылдың" дейт. Алла Таала айтат экен: "Сен ошондо дуа кылганыңда башыңа бир кыйынчылык, бир капачылык, бир оорчулук түшкөндө, ошол дуаң менен мен сени ошол кыйынчылыктан чыгарбадым беле" дейт экен. Ошондо бул момун мусулман айтат экен: "Ооба" дейт экен. Ошондо дейт экен Алла Таала: "Мен ошол дуаңды кабыл кылганымда,
ошол сенин дуаңды мен тезирээк ушул дүйнөдө аткарылып калсын деп тезирээк батаңды кабыл кылдым дейт экен. Бирок сен бир күнү дагы бата кылдың дейт экен. Ал күнү дагы башыңа кайгы капачылык түштү эле. Бирок сен Аллахым ушул кайгы капалыктан мени чыгаргын деп сурадың дейт. Бирок эч бир дуаң кабыл болбой калды дейт. Десе туура дейт. Ошондо Алла Таала айткен, мен ошол дуаңды сага ушул күнгө даярдап койдум дейт экен да. Ушул күнгө сактап койдум. Ошондуктан бул бейишке киргенге себепчи болот экен. Кыяматка сакталса сооп катары сакталат экен. Ар бир адам эсеп китеп бергенде оң таразасы оор болуу үчүн 2 көзү 4 эмес 100 болот ал жерде. Балаңды да, атаңды да, аялыңды да тааныбай каласың. Ар ким өзүм, нафсим, андан башка сөз жок. Мына ошол учурда эң бир бизге пайдасы бере турган, эң бир сонун ибадаттардын бири бул дуа экен, бата экен. Анан отуруп эле шашылып эле мүнтүп коюп кетип алганын анын пайдасы жок. 1 мүнөт болсо дагы, 10 секунд болсо да жакшы окудуруп, ойлонуп, акыл менен жүрөктү бир кылып, Кудайдан сурап туруп чыгып кетсеңиз, мына ошонун пайдасы бар. Бирок шарты биз айттык, ихлас болсун. Жүрөк таза болсун. Бирөөгө жамандык болбосун. Дагы эң бир дуанын кабыл боло тургандарынын бир шарттары акулул халал, адалдан тамак жеш керек. Пайгамбарыбыз өзүнүн сөзүндө айтат: "Инналлаха таййибун ла яқбалу илля таййибан" дейт. Алла Таала аруу, таза, улуу зат дейт. Тазалыкты гана жакшы көрөт, таза нерсени гана кабыл кылат дейт. Ушул жерде бир хадис бар. Ал хадистен алдың Алла Таала мындай деп айтат: "Я юхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун". Эй момун мусулмандар, силер таза адалдан рызкылангыла, Аллахка шүкүр кылгыла, эгер чындыгында силер Алла Таалага ибадат кылган момун мусулман болсоңор дейт. Ушул аятты айткандан кийин пайгамбарыбыз айтып атат, бир кишини айтып атат. Ал узун сапарда жүрөт. Сапардагы адамды билебиз, ар чарчаган болот. Үстү чаң дейт. Чарчаган, чаңкаган, ач калган. Эй Аллахым деп колун көтөрүп атат дейт. Бирок ошол адамдын тамагы арам, кийими арам, ичкени арам, азыктанганы арам. Фа анна юстажабула. Эми кайдан Алла Тааланын дуасын кабыл кылсын дейт. Ошондуктан тазадан болуш керек. Жеген дагы таза болуш керек, иш дагы адал болуш керек, сөз дагы адал болуш керек. Сураганда дагы таза сөздөр менен сураш керек. Бирөөгө зыян бербеш керек, бирөөгө зулумдук кылбаш керек. Ошондуктан биздин алымдарыбыз айтат: зомбулук чеккен, зулумдук көргөн, жапа чеккен адамдын дуасын Алла Таала кабыл кылам дейт. Бирөөгө бирөө зыян кылса, "Эй Алла" десе, ал адам менен Алланын ортосунда эч бир парда жок дейт. Ага мен баары бир жардам берем дейт. Ошондон бирөөгө зыян кылгандан коркуш керек. Бирөө жамандан бата кылып койсо, кабыл болуп калса, бул дүйнөдөгү акырети дагы ал адамдын күйүп кетиши ыктымал. Ошол адамга кыяматта сообунан берип, өзү кур калат. Эч нерсеси калбай калат. Эми кыскача биз ушул дуанын адептерин өтөлү. Дайыма дуа кылганда эң биринчи колду көтөрүп, "Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah". Алла Таалага мактоолорду, пайгамбарга салаваттарды айтып туруп, анан батабызды кылып, бүтүргөндө дагы ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айтып бүтүргөнүбүз эң жакшы бул адебинен болот. Биринчи Аллага мактоолор, пайгамбарга салаватты айтып бүтүрөбүз. Бүтүргөндө дагы Аллага мактоолор, пайгамбарга салаваттарды айтып бүтүрөбүз. Бул адеби. Кубланы карап, колду көтөрүү. Ушундай кылып колду көтөрүү, кубланы карап турабыз. Бул адептеринен. Ошондо Алла Таала эч бир курук кайтарбайт дейт. Дагы адептеринен колдун алакандарын ушундай кылып асманга каратабыз дейт. Кээ бир жерлерде мындай кылгандарды көрүп каласың да. Мондай сураганда туурасы ушундай болот. Буга дагы пайгамбардын хадиси бар. Эгер силер Алладан сурасаңар, сурагыла бибутуни акуффикум дейт. Силер мынау алаканыңарды ушундай асманга көтөрүп ушинтип сурагыла дейт. Эгер дагы адебинен дуадан алдың дараттуу болсо, андан да сонун дейт.
Пайғамбар айтады, ким дарат алса, даратын толық шарттарымен алса, екі рекет намаз оқылса, андан кейін Алла Тағаладан сұраса, Алла Тағала ал адамға береді дейді. Андан кейін дағы ең жақсы дуау бизахрил ғайб. Қайыптан дуа қылғандағы қабыл болады дейді. Қайыптан дегенде сіз алдыңызда жоқ, башқа біреуге дуа қыласыз. Бір досым бар еле Москвада иштеп отқан, аман болсын, тынч болсын, Мисалы, же бір қошыналарымыз бар еді, мұрда жашап жүрген ошол жерде, же досторым бар еді, ата-енем бар еле, әркім ар жақта жашайбыз. Ошондай болса дағы қайыптан жалпы мұсылмандарға да бата қылсаңыз, эмне деп бата қылбаңыз, артыңызда периште тұрып, саға да ошоларды Алла Тағала не қылсын, берсин деп тұрады екен. Ошонда біздің алымдар айтады, егер саға периште бата қылғысын қаласаң, сен башқа біреуге бата қыл дейді екен, ба? Періштелер валяка мисл, саға да ошондайлар болсын деп тұрады. Бұл дағы ең бір соны нәрсе. Ушул хадис менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси менен хутбабызды бүтүрөлү. Пайгамбар айтат, 3 дуа бар. Анын кабыл болушунда шек жок. Бул даватул мазлум, зулум чеккен адамдын дуасы, даватул мусафир, сапарда жүргөн адамдын дуасы, даватул валид ли валадихи, атанын балага болгон дуасы дейт. Бұл сөзсүз түрдө орозо кармаган адамдын дагы батасы кабыл болот деп айтат, бирок ушул хадисте деле атанын бала болгон дуасы кабыл болот дейт. Ошондон балдарга аябай жакшы дуаларды кылалы. Анча-мынча ачууна тийип койсо, ага жаман дуа кылбаш керек, бата кылбаш керек. Дайыма жакшы бата кылыш керек. Анан мазлумдан өтө этият болуш керек. Бирөөнүн акысын жебеш керек. Андан кийин ошо сапарда жүргөндө дагы көбүрөөк бата кылган болсок, Алла Таала кабыл кылат экен. آمين. اللهم ارحمنا وأنت بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر والطف بنا بما جرت به المقادير. Allah'ım özün rayımdısın, merimdüsün, barız öz rayıma merimine algın. Bizde azaptağınğa kudretin jeteti. Allah'ım bizde öz azabından saktağın. Eki dünyada barızdı baktılılardan kılgın ya Rabbil Alamin. Allah'ım organlarga şifa vergin, qinalganlarga jardan bergin. Allah subhanahu wa taala daima elibizge, jerimizge, dinimizge tinchlik, amanchilik, toqchilik, bepillik qiluvini Allah'ım özü nasip qilsin. Ve sallallahu taala ala khayri halqihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.